Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Елуксун YouTube каналы. Тез жардам кызматкерлерине жол бошотпогон айдоочулар абдан көбөйдү. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын чыгышында чоң салымын салган Бишкек шаардык кайгылуу кызматкерлерине биздин каналдын атынан ыраазычылык. Урматтуу айдоочулар, эрежелерди так сактасаңыздар, акыркы учурларда жол кырсыгынан катталып каза тапкан адамдардын саны көбөйдү. Анда эмесе биз бүгүн Маяк аттуу рейдибизге аттандык. Сиздер менен мен Азаке, Елуксун YouTube каналы. Инспекторлар тарабынан бул автоунаа токтотулуп, 10 000 сом өлчөмүндөгү айып пул түзүлүп берилди. Урматтуу туугандар, кептин баары 10 000 сом айып пулда эмес. Эсиңиздерге сала кетсек, акыркы учурларда тез жардам кызматкерлерин күтүп жатып, бул дүйнөдөн өтүп кеткен бир туугандарыбыздын саны көбөйүүдө. Андыктан баарыңыздарды чакыра кетчү нерсе, спец автоунаалардын бардык түрлөрүнө жол бошотуп бериңиздерди сурана кетет элем. Себеби спец автоунаалар бирөөнүн өмүрүн, же болбосо кандайдыр бир кылмышты, же болбосо өрт кырсыгынан биздин жарандарды сактап калыш үчүн шашылып баратат. Андыктан бул видео ролигибиздин түпкү маанисин түшүнүп туура кабыл аласыздар деп эсептейм. Бир тараптуу жолго чыгып кеткен бул 380 ГОС номериндеги автоунаа инспекторлор тарабынан токтотулуп, 5500 сом өлчөмүндөгү айып пул толтурулуп берилди. Тез жардам кызматкерлерине жол бошотпой бара жаткан 016 ГОС номериндеги автоунаа инспекторлор тарабынан токтотулду. Бул амалкөй айдоочу инспекторго ар кандай шылтоолорду айтып, протоколдун түздүрбөш амалдарын көрүп көрдү. Алдында машина токтоп калды, ошо үчүн чыгып калдым. Мен эч нерсе урдаган жокмун. Скорыйңар ошончолук катуу келди, алдында машина токтоп калды. Ошон үчүн чыктым. Зачем анча? Жок, эч нерсе болгон жок. Сен эмнеге мынча көп тартып атасың деп сурап атам да. Негизинде жок, макул, машина тарттыңар десең. Айласы кеткен айдоочу биздин чыгармачыл топко да тийишип көрдү. Ошентсе дагы инспекторлор тарабынан 10 000 сом өлчөмүндөгү айып пул толтурулуп берилди. Ал эми бул портердин айдоочусу тез жардам кызматкерлерине жол бербей көпкө чейин келе берди. Аркада кетип бараткан патрулдук автоунаа ГОС номерин айтып, оңго токто дегенден кийин гана бир топко барып токтоду. Аны менен гана чектелип калбастан, унаасынан түшө калып, патрулдун кызматкерине адашып мени токтотуп алдыңар деп айтып көргөнгө да үлгүрдү. Бирок камераны байкап калган айдоочу унаасына кайра отуруп күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Кайгылуу кызматкерлер тарабынан 10 000 сом өлчөмүндөгү айып пул түзүлүп берилди. Спец автоунааларына жол бербеген айдоочулардын арасында чет элдик жарандар да жок эмес. Айдоочулар бирок кайсы өлкөнүн жараны болбосун бирдей эле актанышат. Мен оң тарабымды карап бараткам, сол тарабымды караганды унутуп калыптырмын деп инспекторго өзүнүн арманын айтып көрдү. Меймандарды алакан жайып тосуп алганга ар дайым дайынбыз. Бирок мыйзам деген мыйзам. Ошондуктан бул чет элдик жаранга дагы 10 000 сом өлчөмүндөгү айып пул толтурулуп берилди. Чет элдин жарандары келип алып мыйзамды одон обузушат да. Такси жумуштарында иштешет. Доставкада иштеп атышат. Индиядан, Пакистандан келишип. Баягы жол эрежесин сактабай, ушундай аварийный ситуация создавать этип коюп атышат да. Урматтуу айдоочулар, эрежелерди сактап кетиңиздерди суранабыз. Өзүңүздөр билесиздер, азыр акыркы күндөрү ушул тез жардам кызматкерлери
бирөөнүн өмүрү менен күрөшүп жатып, сиздер жол бербегендин аянан анча мынча адамдардын өмүрү үзүлүп кетип атат туугандар. Ошон үчүн баарыбыз тең кайдыгер карабай, ушул тез жардам автоунааларына жолду бошотуп бергенге аракет жасайлы. Бүгүн милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдке чыктык. Өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк, өзүбүз күбө болдук. Спец машинелерине жол бербей коюп атасыздар. Бардык спец машинелерди көргөндө, жана маяктардын иштеп атканын көргөндө жол бошотуп берүүңүздөрдү чакыра кетет элем. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.